Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Эгер Зеленский өзүнүн саясий командасы менен Украинаны таштап чыгып кете турган болсо, АКШ алдын ала чара көрүү максатында жаңы пландардын үстүндө иштеп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу The Washington Post гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, Украинадагы акыркы кырдаалга байланыштуу Зеленский өз командасы менен бирге Украинадан чыгып кетиши мүмкүн. Белгилей кетсек, Владимир Зеленский өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан 4 март күнү шашылыш түрдө Польшага чыгып кеткени айтылган. Бирок ал маалымат калп болуп чыккан. Маалымат булагы Nazar News KG. Visa жана MasterCard төлөм системалары Украинадагы согушка байланыштуу орус банктары менен иштешүүнү токтотот. Бул тууралуу Орусиянын сайттары жазып чыкты. Visa жана MasterCard төлөм системасынын колдонуучулары картаны чет өлкөдөн алган болсо, ал Орусиянын аймагында иштебейт. Эгер Орусиядан алган болсо, анда карта чет өлкөдө иштебейт деп айтылат маалыматта. Ал эми Орусиянын улуттук банкы кырдаалга ыңгайсыздык жаралбаш үчүн тез арада Mir UnionPay карталарын иштеп чыгууну пландап жатат. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинанын коопсуздук кызматы камакка алуу учурунда украиналык сүйлөшүү тобунун мүчөсү Денис Киреевди атып өлтүргөн. Ал мамлекетке чыккынчылык кылды деп шектелип жатканын Украинская правда жана башка бир катар украиналык басылмалар күч органдары жана саясатчыларга шилтеме берүү менен жазышты. Саясий чөйрөлөрдөгү булактарга таянуу менен Украинская правда басылмасы Киреевдин мамлекетке чыккынчылык кылганы тууралуу так маалыматтар, анын ичинде телефондук сүйлөшүүлөрдүн жазуулары бар экенин жазды. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда, ал Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн биринчи айланпасына катышкан. Өз кезегинде Украинанын коргоо министрлиги Денис Киреев өзүнүн милдетин аткарып жатып каза болгондугун гана айтты. 45 жаштагы Киреев украиналык ири банктарда иштеген. Ал Орусиянын делегациясы менен Украинадагы кырдаалды сүйлөшүүдө кандай роль ойногону белгисиз. Айрым социалдык тармактарга тараган сүрөттөрдө ал делегация ишкер катары кошулган. Маалымат булагы Super KG. Бүгүн 5 мартта Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун Украинанын өтүнүчүнөн баш тартканына нааразы экенин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Зеленский бул чечимди алсыздык деп баалады. Маалыматка ылайык, 4 мартта НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО уюмуна мүчө өлкөлөр аскер күчтөрүн жана учактарын Украинага жөнөтпөй турганын билдирген. Эгер НАТО Украинадагы кырдаалга аралашса, анда чоң согуш жараларын жана Орусия менен согушуу максаты жок экенин белгилеген. Ошондой эле Орусияны Украинанын аймагынан аскерлерин жана техникаларын алып чыгып кетүүгө үндөгөн. Йенс Столтенберг Украинанын үстүнөн учуусуз зона киргизүү маселеси каралганын, эгер ал кирсе, орусиялык учактар жана ракеталар атып түшүрүлөрүн белгилеген. Маалымат булагы Nazar News KG. Орусияда эмгек миграциясында жүргөн Кыргызстандын жарандары аскердик кызмат өтөөгө чакырылышы мүмкүн эмес. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги 5 мартта билдирди. Министрлик мындай билдирүүнү укук коргоочу Валентина Чупик 24 KG басылмасына орус бийлиги Борбор Азиядан келген эмгек мигранттарын аскер кызматына чакырууга аракеттенип жатат деп курган маегинен кийин жасады. Тиимдин кыргызстандыктарды аскер кызматына чакыруу жарандардын жалпыга бирдей аскердик милдети, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамына ылайык бир гана Кыргызстандын аймагында жүргүзүлөөрүн белгилешти. Ошентип, Орусиянын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарынын орус органдары тарабынан аскердик жыйындарга, анын ичинде согуштук аймакка чакыртууга мүмкүн эмес деп түшүндүрүштү. Ал эми орус жарандыгын алган этникалык кыргыздарды аскердик жыйындарга чакырууну Орусиянын мыйзамдары менен жөнгө салынаарын кошумчалады. Орусиянын аскердик милдет жана аскердик кызмат жөнүндө федералдык мыйзамы чет өлкөлүктөргө орус армиясына кызмат өтөөгө уруксат берет. Ал эми Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, эгерде кыргыз жараны чет өлкөнүн аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракетине катышса, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Министрликтин басма сөз кызматы Орусияда аскерге чакыртылган кыргыз мигранттарынын дипломатиялык жана консулдук мамилелерге кайрылуу түшпөгөнүн да билдирди. Ошондой эле Тышкы саясий ведомство Орусиянын аймагындагы кыргызстандыктарды кандайдыр бир суроолор жаралса, консулдук мекемелерге кайрылууга чакырды. Маалымат булагы Super KG.
Кыргызстандын Коргоо министрлиги Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Альнур Мусаевдин билдирүүсүн четке какты. Мусаев Кыргызстан Украинада Орусияга жашыруун түрдө аскердик жардам көрсөтүп жатат деп билдирген эле. Буга байланыштуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымат таратты. Кыргызстандын бардык аскер бөлүктөрү республиканын аймагында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чет өлкөлөрдөгү кандайдыр бир аскердик операцияларга катышуусу боюнча ар кандай божомолдорду толугу менен жокко чыгарабыз деп билдиришти Коргоо министрлигинин. Коргоо министрлиги жарандарды расмий булактардын гана маалыматына ишенүүгө чакырды. Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Альнур Мусаев 2 мартта Facebook барагына Кыргызстан менен Тажикистан Орусиянын басымы менен өз позицияларынан тайып, жашыруун түрдө ага аскердик колдоо көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдиришкен деп жазган. Аскер техникасы, ок-дарылар, ошондой эле бул борбор Азия республикаларындагы орусиялык контингент согушка катышуу үчүн Орусияга четинен чыгарылып жатат. Орусия Казакстанга да басым кылып, Украинага каршы согушта өз тарабына өтүүгө талап кылууда. Токаевдин жана биздин тимдин акыркы билдирүүлөрүнө ылайык, Казакстандын бийлиги да Орусияга жашыруун жардам көрсөтүүгө даяр экени көрүнүп турат деп жазган Мусаев. Альнур Мусаев клубка турган маегинде бул маалыматты ага ЖККУнун катчылыгындагы өздүк булагы билдиргенин айтты. Мусаев Фейсбуктагы билдирүүсүн өчүрүлгөнүн да кошумчалады. Маалымат булагы клуб KG. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 3 мартта Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөшкөнүн Мирзиёевдин басма сөз кызматы билдирет. Өзбек тараптын расмий кабарына ылайык, эки президент достукту, стратегиялык өнөктөштүктү жана өнөктөштүк мамилени мындан ары да чыңдоо, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулады. Казак президентинин басма сөз кызматы эки лидер азыркы геосаясий чың алуу шартында соода-экономикалык кызматташтыктын учурдагы абалын талкуулаганын билдирди. Буга кошо Казак президентинин сайты президенттер жаңы коркунучтарды жана маселелерди жоюу максатында эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнү макулдашканын жазды. Эске салсак, Орусия президенти Владимир Путин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. 10 күндөн бери Украинанын дээрлик бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катаал чабуул Киевке жана Харьковко жасалды. Салгылашууларда жүздөгөн адам каза болду, миллиондон ашык адам качкын болуп, Украинаны таштап кетти. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Путин менен Зеленскийге 3-чү жолугушууну Анкарада өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости Түркиянын президентинин расмий өкүлү Ибрагим Калынга таянып маалымдайт. Маалыматка караганда, Түркия эки тараптын жолугушуп, маселелерди чечүүсү үчүн бардык шарттарды түзүп берерин айткан. Белгилей кетсек, Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш аракеттери башталгандан тартып, эки өлкө эки жолугушуу уюштурган. Алгачкы сүйлөшүү 28 февралда өтүп, жолугушуунун экинчи раунду 3 мартта өткөн. Ал эми сүйлөшүүлөрдүн 3 раунду дем алыш күндөрү белгиленери айтылган. Украина тарап жолугушуу 7 мартка белгилениши мүмкүн деп билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.